Amerika'nın çınığı açuuçusu Piri Reis Christopher Kolumb Amerikага барганга чейин ал жакта мусулмандар бар экенин өзү аябай жакшы билет эле. Лео Винер, Гарвард университетинин профессору, Африка жана Американын ачылышы китебинен. Мен бул китепти даярдап жүргөнүмдө Американын эки материгинен тарыхый улуу бир мусулман таап, исламдын дүйнөлүк акыйкатын көрсөтүү үчүн бул китепке кошуп каламын деп ойлогон эмесмин. Бирок Колумб өзү ал жакка барганга чейин эле Америкада ислам кеңири таркалгандыгын билгенимде аябай таң калдым. Бул тарыхый акыйкатты ишенимдүү булактар менен далилдеп көрсөтүүдөн мурда бизди мектепте Американы Колумб ачкан деген тарыхка көңүл буруп көрөлү. Алардын айтуусу боюнча, ошол учурда Европада өтө баркталган даамдуу татымалдарды Индиядан алып келүү жолун издешет. Испаниянын ханышасы Изабелла I дал ушул максат менен 1492-жылы деңиз саякатчысы Кристофор Колумбдун жетекчилиги астында кемелерин жиберет. Ал кайтып келүү жолун таап алуу үмүтү менен батышка карай сүзүп кетет. Алар жүрүп отуруп бир аралга жеткенде Индияга жеттик деп ойлошкондугу үчүн ал жердеги жашоочуларды индеецтер деп аталышкан. Бирок алардын териси бир аз кызгылт болгондуктан кызгылт индеецтер деп коюшат. Бирок Колумб жаңы материкке барып калганын билген эмес. Аны андан кийин дагы бир италиялык деңиз саякатчысы Америго Веспуччи барганда гана билет. Ошентип, Американын аты ушул адамдын атынан коюлуп калат. Чынында алар бизден акыйкатты жашырып жатышат. Биз мектепте Американын ачылышы тууралуу окуган тарых ал кыпкызыл сандырак. Колумб ал жакка барганга чейин эле ал жерде жаңы аалам бар экенин 5 колундай билген. Түшүндүрмө: жаңы аалам 15-кылымдын соңунда европалыктар Американы ушундай деп аташкан. Ал эми Европа, Азия жана Африканы эски аалам деп айтышкан. Түшүндүрмөнүн аягы. Жада калса, ал жакта мусулмандар жашаарын да билген. Акыйкатта Колумб ал жакка ханыша Изабелланын жеке буйругу менен барган. Бул ханыша тарыхта исламды эң жаман көргөн кресттүүлөрдөн болгон. Бирок мусулмандардын Американы Колумбдан мурда ачкандыгына кандай далилдер бар? Келиңиздер, сиздер менен бирге ал далилдердин кээ бирлерин убакыт тартиби боюнча карап чыгалы. Хижри жылынын 1-жылы. Бул биздин эранын 7-кылымына туш келет. Хижранын 21-жылы туулган имам Амир аш-Шабийдин Умар ибн аль-Хаттабтын доорунда айткан ажайып бир хадисин Абу Бакр аль-Халал аль-Хас аля ат-Тижара ва ас-Синаа ва аль-Амал аттуу китебинде алып келет. Андалустун артында улуу Аллах Тааланын пенделери бар. Алар менен Андалустун аралыгы биз менен Андалустун аралыгындай макулуктардын, жаратылган нерселер. Аллах Таалага күнөө кылуусу алардын оюна да келбейт. Алардын жери жакут берметтер болсо тоолору алтын күмүш. Эч нерсе айдашпайт жана эгишпейт. Эч кандай иш да кылышпайт. Алардын эшиктеринин алдында мөмөлүү дарактары бар. Ошол алардын тамагы. Ал эми алардын кийими чоң жалбырактуу дарактан. Тарых жана географияны жакшы билген адам бул хадисти окуганда Американы жана андагы жашаган индеецтерди сыпаттаганын дароо түшүнө алат. Америка материги алтын күмүшкө бай экени белгилүү. Ошондой эле аларда цивилизация өздөрүнө жараша өнүгүп, алтын күмүштөн үй салгандар болгон. Американын экөөсүндө да өзгөчө Түштүк Америкада түрдүү мөмө жемиштер жана чоң жалбырактуу бак-дарактар көп болгон. Алардын кээ бир жергиликтүү урууларынын кийимдери жалбырактардан болгон. Имам аш-Шабийнин сүрөттөгөнү бул жерге жана анын жашоочуларына толугу менен дал келет. Ошондой эле ал Андалустун артында деп даана айткан, анткени Андалустун артында Атлантика океанынан башка эч нерсе жок. Жер өлчөмүн да өтө так айткан.
Ошол учурда имам Аш-Шааби жашаган Куфа шаары менен Андалустун ортосу Андалус менен Американын ортосундагы аралык менен бирдей. Бул Аш-Шаабидин сөзүндөгү Андалустун артында улуу Аллах Тааланын пенделери бар. Алар менен Андалустун аралыгы биз менен Андалустун аралыгындай деген өлчөмгө туура келет. Бул хадистеги Андалустун аталып калышы да жөн жерден эмес, анткени Америкага биринчи болуп дал ушул Андалустан мусулмандар кетишкен. Бул жерде бир суроо жаралат. Имам Аш-Шааби бул таң калыштуу маалыматты кайдан билген? Же ал бул тууралуу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан укканбы? Бул маселе хадис аалымдарынын илимий изилдөөлөрүнө муктаж. Бирок Аш-Шаабидин ал жерди жана жашоочуларын даана сүрөттөгөнү, анын оюнан чыгарылбаганы даана билинип турат. Хижри жылынын 63-жылы, биздин заманга чейинки 683-жыл. Имам Табаридин Тарих ар-Русул ва Ал-Мулук, тарыхчы Ибн Ал-Асирдин Ал-Камил фи ат-Тарих, тарыхчы Ибн Касирдин Ал-Бидая ва Ан-Нихая жана Имам Az-Захабидин Сияру А'лам ан-Нубала аттуу китептеринде кол башчы Укба ибн Нафи ошол учурда Караңгылык деңизи деп аталган Атлантика океанына жеткени жана анын ошол жакка исламды жайылтуу ниети бар экени жөнүндө айтылган. О жараткан, эгер бул деңиздин артында жер бар экенин билсем, сенин жолуңда ал жерге ла илаха иллаллах келмесин жайылтуу үчүн сүзүп өтмөкмүн. Хижри жылынын 3-кылымы. Абул Хасан Ибн Али Ал-Мас'уди Муруж Az-Захаф ва Маадин Ал-Джавхар аттуу китебинде кордовалык Хашхаш ибн Саид ибн Ал-Асвад деген деңиз саякатчысы достору менен Караңгылык деңизи деп аталган Атлантика океанынын аркы бетине сүзүп өтүшкөн. Ал деңиз саякатчысы 889-жылы алтын алып кайтып келген жана ал жакта элдер бар экенин айткан. Хижри жылынын 6-кылымы. Аш-Шариф Ал-Идриси деген ат менен белгилүү болгон география илимпозу Абдуллах ибн Мухаммад Ал-Идриси Ал-Хашими Ал-Курайши 1154-жылы жер глобусун жасап, ага карталарды жайгаштырган. Мусулмандар жердин шар формасында экенин көп жылдар мурда билген. Ал Магриптин жээктеринен түндүк Европага чейинки аралдарды чийген. Биздин замандын 12-кылымында жашаган Ал-Идриси Ал-Мамалик ва Ал-Масалик аттуу китебинде бир жаш мусулман деңиз саякатчысы өзүнүн кемеси менен Португалиянын борбору Лиссабондон Караңгылык деңизин сүзүп өткөнүн жана алардын кээ бирлери ал жактын жери жана падышалары тууралуу кабар берүү үчүн кайтып келишкенин жазган. Алар ал жакта араб тилинде сүйлөгөн элдер бар экенин айтышканы баарын таң калтырат. Эгер ал жакта араб тилинде сүйлөгөн элдер болсо, анда бул арабтардын жана башка мусулмандардын ал материкте көптөн бери жашагандыгын билдирет. Биз азыр Колумбдун Америкага барганынан 300 жыл мурда болгон нерселерди айтып жатабыз. Бул деңиз саякатчыларынын барган жерлерин сыпаттаганы боюнча алар Кариб аралына барышкан, тагыраагы Куба жана Эспаньола, азыркы Гаити. Хижри жылынын 8-кылымы. Биздин заманга чейинки 14-кылымына дал келет. Ислам тарыхчысы Шахабуддин Ал-Умари Масалик Ал-Абар ва Мамалик Ал-Амсар аттуу китебинде Малинин баш вазири Манса Мусанын 1324-жылы ажылыкка баргандагы ажайып бир окуясын жазган. Анда мындай деп айтылат. Малини башкарып турган агасы 200 кеме жасатып, Малини Манса Мусага тапшырып, Атлантика океанынын белгисиз тарабына карап сүзүп кетишет. Ал бул саякатынан кайтпагандыгы үчүн Малини император Манса Муса башкарып калган. Ал учурдагы Мали империясы азыркы Мали өлкөсүнөн бир канча эсе чоң болгон. Ошондой эле Малинин жери алтынга бай болгон жана анын жери
Батыш Африканы жана Атлантик океанынын кемелери менен сүзүп кеткен тараптарын да камтып турган. Бул кызыктуу тарыхты көпкө изилдегенимден кийин Мали империясын башкарган табышмактуу падыша Абу-Бакр экинчи же Абу-Бакр ибн Мухаммад Малинин 9-мансасы султаны болгондугун тактадым. Анын өздүгү чынында кызыктуу болгон. Ал өзүнүн алтынга бай империясынын тактысын таштап, жаңы жерге ислам динин жайылтуу үчүн чыгып кеткен. Абу-Бакр ал жакка барганга 200 чоң кеме жана 2000 чакан кайыктарды жасатып, 1311-жылы Колумбдан 200 жыл мурда жаңы материкке сүзүп өтүп кеткен. Бул Мали башчысы Америкага ислам өлкөсүн курган. Кристофор Колумб Америка континентинде африкалыктар бар экенин өз колу менен жазган. Ошондой эле ал Американын элинин алтынды бөлүп алып, аны аралашма заттардан ажыратып тазалоону да өздөштүрүшкөнүн айткан. Колумбдун алтынды мындай жол менен тазалоо африкалыктардын ыкмасы экенин да айта кеткен. Америкалыктар бул ыкманы кокустан эле үйрөнүп калуусу мүмкүн эмес. Абу-Бакрдын деңиз саякатынын тарыхын иниси Манса Муса 1324-жылы Малинин борбору Тимбуктудан Меккеге карай ажылыкка баратып Египеттен өткөндө тарыхчы Аль-Умариге айтып бергенин жогоруда айтып өттүк. Ошондой эле Манса Муса агасы Абу-Бакрдын жолго чыгаардан мурда кемелердин бекемдигин текшерүү иштерин жүргүзгөнүн айткан. Ал кемелердин араб усталарын чакырып, арабтардын бекем кемелериндей кылып жасатканын айткан. Андан кийин ал 2 жылга жетерлик кургатылган азыктардан жана саякатында жолугуп калгандар менен соода кылуу үчүн 1 канча тонна алтын алган. Американын Раткерс университетинин Африка таануу профессору Иван ван Сертима 1976-жылы The Came Before Columbus, алар Колумбдан мурда келишти аттуу китебинде африкалыктардын Америкага Колумбдан мурда келгендигин, Американын 2 континентиндеги археологиялык табылгалар менен далилдеген. Ал эми Абу-Бакр экинчинин окумуштуу тарыхын, бул маселе боюнча көп изилдөө жүргүзгөн малилик окумуштуу Гасу Гевара айткан далилдер боюнча Британиянын BBC каналы документалдык тасма тартышкан. Тасмада индеецтердин кээ бир уруулары Африкадагы мусулмандар колдонгон мандинка тилинин тамгаларын азыркы күнгө чейин колдонуп жүрүшкөнү айтылат. Менин Түштүк Америкадан жүрүп, индеецтер менен жакындан мамиле кылган досум алардын кээ бир адаттары исламдын үрп-адаттарына окшоп кетээрин айтып келген. 1421-жыл. Бул жылы Колумбдан 70 жыл мурда кытайлык бир мусулман деңиз саякатчы Америкага жеткен. Бул деңиз саякатчысы Чжэн Хэ аттуу кытайлык адмирал болгон. Анын мусулманча аты Хаджи Махмуд Шамс. Бул мусулман деңиз саякатчысы Американы эле эмес, Джеймс Кук бар электен жүздөгөн жылдар мурда Австралияны да ачкан. Демек, мусулмандар Американы эле эмес, Австралияны да биринчилерден болуп ачышкан. Британиянын флотунун мурдагы офицери, океан таануучу Гевин Мензес бул мусулман адмирал тууралуу 1421-жылы Кытай Американы ачты деген китеп жазган. 1493-жыл. Кристофор Колумб өзүнүн мемуарында мындай деп жазат. Бул жактын жашоочуларынын кийими Кордовадагы мусулман аялдарынын пахтадан даярдап кийген кийимдериндей экен. Ошондой эле Колумб Кубага барганда ал жакта мечит көргөнүн да жазган. Колумбдун бул жазгандары ачык айкын болуп турса да, батыш окумуштуулары аны жөн эле элестетип образдуу жазган деп айтышкан. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2014-жылы Кубага болгон визитинде Кубанын бийлигинен Колумб айткан жайга мечит курууга уруксат сураган. 1564-жыл. Америкадагы Флорида ошол учурда Францияга карап тургандыгы үчүн анын картасын чийишкен. Бул картада
Марракеш, Майорка жана Кадис аттуу Магриб менен Андалустун шаарларынын аттары болгон. Ошолдордо эски ааламда мусулмандар менен крестүүлөрдүн ортосунда тынымсыз согуштар болуп турганын билебиз. Түшүндүрмө: эски аалам, Европа жана Африка. Түшүндүрмөнүн аягы. Флоридада мусулмандардын шаарларынын атындагы шаарлардын болуусу алардын ал жерге эң аз дегенде 100 же 200 жыл мурда барышканын билдирет. 1880-жыл Мануэл Ибраско Эбера деген мексикалык белгилүү тарыхчы Мексиканы ээлеп алуудагы байыркы тарых деген китебинде Американын Колумбдан мурда абалын баяндаган. Борбордук Америкада, өзгөчө Бразилияда Африкадан келген кара терилүүлөр жайгашып, кийин Борбордук, Түштүк жана Түндүк Америкага таркашкан. Албетте, бул жерде кара терилүүлөр деп Малиден жана Батыш Африкадан барган мусулмандарды айтып жатат. 1920-жыл Гарвард университетинин мугалими, еврей улутундагы профессор Лео Винер «Африка жана Американын ачылышы» деген китеп жазган. Анда мындай деп жазылган: Кристофор Колумб Америкага барганга чейин ал жакта мусулмандар бар экенин аябай жакшы билген. Бул профессор сөзүнө ал жактын айыл чарбасын, тилин жана маданиятын далил кылган. Ал Мандинка аттуу мусулман уруусу Борбордук жана Түндүк Америкага кеңири тараганын айткан. Ал Түндүк Америкада индеецтердин Ирокез жана Алконкино уруулары менен аралашып, Канадага чейин таркашкан. 2000-жыл Испаниядагы Медина Сидония шаарынын герцогинясы Луиза Изабелла Альварес де Толедо чоң аталарынан калган сарайын оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жаткан учурда Андалусту мусулмандар башкарып турган доорго таандык араб тилинде жазылган документтерди таап алат. Бул документте Колумб барганга чейин Американы жана ал жердеги мусулмандардын болгондугу тууралуу толук жазылган. Документти анын Андалустагы мусулмандардан болгон чоң аталары Испания аскеринин генералдары болгонго чейин жашырып коюшкан. Бул аял өлгөндөн кийин испандардын документти өрттөп салууларынан коркуп, Америкадагы ислам дининин болгондугун толук далилдөө иретинде 2008-жылы өлөөрдөн мурда китеп кылып чыгарткан. 2001-жылы Британиянын BBC каналы Луиза Изабелланы интервьюга да чакырышкан. 1929-жыл түрктөр бузулган тарыхый сарайлардын бирин оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатканда, эликтин терисине чийилген эски картаны таап алышат. Бул карта азыркы күнгө чейин окумуштууларды жана НАСА космостук агентствосунун кызматкерлерин таң калтырып келет. Бул картанын тарыхы кандай болгон жана аны ким чийген? Бул картаны Пири Рейис чийген. Рейис бул Осмонийлердин флот кол башчысына берген титул. Анын толук ысымы Хаджи Ахмад Мухиддин Пири. Ал Стамбулдун батыш тарабындагы Галлиполи шаарында төрүлгөн. Бул шаар исламдын аскер деңиз күчтөрүнүн борбору болгон. Осмон мамлекетинин муфтийи Шейх Алислам Ибн Кемаль тарыхчы жана Осмонийлердин тарыхы аттуу китептин автору бул тууралуу мындай дейт: Галлиполинин балдары жашоолорун крокодил сыяктуу деңизде өткөрүшкөн. Кайыктар алардын керебеттери болсо, деңиз жана кемелер аларды терметкен. Биздин баатырыбыз Пири Рейистин өзгөчө өздүгү абасынын мыкты берген тарбиясынан болгон. Инсанга анын тарбия таалимине көңүл бурган абасынын насип болуусу да ага чоң ырыскы болуп эсептелет. Анын абасынын ысымы Кемаль Рейис. Ал тарыхтагы эң улуу деңиз саякатчыларынан болгон. Мухиддин Пири же Пири Рейис Баязит экинчи Андалустагы мусулман жана еврей качкындарына биринчи куткаруу экспедициясын жиберүүгө чечим чыгарганда абасы менен кошулуп барган. Пири Рейис деңиздеги динди коргоо үчүн болгон салгылашууларга катышып жүрүп, чыгармачыл талантка да ээ болгон. Анын сүрөтчүлүк жөндөмдүүлүгү бар эле.
Бул баатыр ал талантын Аллахтын ачуусун келтире турган нерселерге эмес, тескеринче динге кызмат кылууга колдонгон. Пири Рейс бул таланты менен тарыхтагы эң улуу карта чийүүчүсү болгон. Абасы Кемаль Рейстин көзү өткөндөн кийин Мухиддин Пири Рейс деңизде Аллах үчүн күрөшүүнү уланткан. Ал Америкага жеткенче деңиз жана океандарда исламдын байрагын желбиретип жүргөн. Ал Американын эң биринчи картасын укмуш шеберчилик менен чийген. Американы Колумб ачкан деген чоң жалганды жокко чыгарган. Американын чыныгы ачуучусу мусулман баатыры Пири Рейс экендигин жүздөгөн жылдар бою бизден жашырып келе жатышат. Американы биринчи болуп Пири Рейс ачкан дегенибиз ага чейин Америкада эч ким болгон эмес деген сөз эмес. Американын эки континентинде да адамдар жашап, инктердин маданияты сыяктуу цивилизациясын өркүндөтүп, падышалыктарын тургузушкан. Ал жергиликтүү тургундар Америкага Пири Рейстен миңдеген жылдар мурда Азия менен Америка Аляскасын бөлүп турган Беринг кысыгы аркылуу көчүп кетишкен. Бул азиялыктардын көчүүсү жогоруда айтылган кысыктарды муз каптап тоңгондо болгон. Бул индеецтер менен азиаттардын сырткы келбети бир аз окшош болгондугун ачыктайт. Жогоруда айтканыбыздай, Америкага Пири Рейске чейин башка мусулмандар жана викингдер сыяктуу мусулман эместер да барышкан. Түшүндүрмө: викингдер алгачкы орто кылымдагы скандинав деңизчилери. Түшүндүрмөнүн аягы. Бирок Пири Рейс бир канча карталардын негизинде эки Американын картасын биринчи болуп илимий түрдө чийген адам. Алардын арасында Американын биринчи ачуучусу деген наам алган Колумбдун картасы да бар. Пири Рейс бул ачылыштарды өзүнүн Китаб аль-Бахрия деген китебине түшүргөндөн кийин аны мусулмандардын падышасы Сулайман Кануниге тапшырган. Бул эле эмес, түрктөр тапкан картада Пири Рейс түштүк полярдык материктин да Антарктида картасын түшүргөн эле. Чынында, окумуштууларды таң калтырган Пири Рейстин өтө тактык менен түшүрүлгөн картасында эки Американын чыгыш жээктериндеги чек аралары даана байкалып турат. Ошондой эле ал өзүнө өтө зарыл биологиялык жана географиялык маселелерди майда чүйдөсүнөн бери камтып турат. Пири Рейс бул картасына ар бир чөлкөмдөгү болгон жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүн түшүргөн. Ошондой эле ал картага испандар менен португалдардын Амазонка дарыясынын нугун жана аны куйган жерин таптык деп доомат кылаардан бир канча жылдар мурда Амазонка дарыясын жана анын келген жана куйган жерин картага түшүрүп койгон экен. Ошондуктан кийинки окумуштуулар муну космостон келген инопланетяндар чийген же жок дегенде алар картаны чийүүдө Пири Рейске жардам беришкен деп ойлоп жатышат. Анткени бул картадагы тактыкты изилдегенге ондогон, балким жүздөгөн жылдар керек. Бирок бул байкуштар Америкада Пири Рейске чейин жүздөгөн жылдар мурда барып жашап калган адамдар бар экенин билишпейт, же билишсе да айткылары келбейт. Пири Рейстин бул картаны кагазга түшүрүүсүнө жергиликтүү мусулмандар жардам бериши мүмкүн. Ошондой эле миңдеген жылдардан бери жашап келаткан индеецтерден ислам динин кабыл кылгандары Пири Рейстин түштүк полярдык материкти чийгенине жардам беришкендир. Пири Рейс бир канча географиялык ачылыштарды жасаганына карабастан, Араб жарым аралындагы мусулмандарга жардам берип, португалдык крестүүлөрдүн кол салууларынын алдын алуу үчүн Инд океанында, Перс кысыгында жана Кызыл деңизинде ислам халифатынын флоту менен сүзүп жүрдү. Пири Рейс Йемендеги мусулмандарга жардам берип, Адендеги крестүүлөрдүн микробторун тазалоо үчүн ислам аскер деңиз флотун жетектеген. Андан кийин Пири Рейс португалдык крестүүлөр басып алган Омандын борбору Маскатка барып, ал жердеги мусулман баатырлары менен бирге Маскатты крестүүлөрдөн бошотот. Андан кийин португалдык крестүүлөр Оманды кайрадан басып алышат. Мындан бир кылымдан соң Ярубийлер келип Оманды кайрадан бошоткон. Бирок бул Оман мамлекети Осман халифатына караган эмес. Алардын максаты жерин гана кеңейтүү деп зулумдук кылып, куру дооматтарды айтканыбыз менен, Осмонийлер Египеттеги мамлюктарга, Эль-Ксар-эль-Кебире согушунда марокколуктарга, Андалустагы насриддерге, Омандагы мусулмандарга, жада калса
Португалдык крестүүлөргө каршы согушкан индиялыктарга да жардам беришкен. Түшүндүрмө: насриддер Андалустагы ислам доорунун акыркы убактарында Гранаданы башкарган династия. Түшүндүрмөнүн аягы: Омандан кийин биздин баатырыбыз Пири Рейс Перс кысыгында порту басып алган крестүүлөргө каршы күрөшүүгө даяр турган араб баатырларына жардам берүү үчүн Бахрейнге, Катарга жана Басрага барат. Андан кийин Басранын акими ага каршы жашыруун кутум уюштуруп, жыйынтыгында анын өлүмүнө алып келет. Пири Рейстин ислам флотун башкарып жүргөндөгү жашын укканда баары таң калышат. Анткени ал 90 жашында флотту башкарып, Аллах жолунда күрөшүп жүргөн. Ошондуктан үмүтсүз болбо, анткени үмүтсүз болгон жашай албайт, жашаган үмүтсүз болбойт. Португалдыктардын чыгыш тарапка бет алууларына эмне себеп болгон? Алардын жакшы тилек тумшугун ачуу тарыхы кандай болгон? Эфиопия империясы менен португалдык крестүүлөр түзгөн альянстын тарыхы кандай болгон? Сомалинин тарыхы кандай болгон? Сомалилер бул үммөттүн касиеттүү баалуулуктарын узак жылдар бою кантип коргоп турган? Кезектеги каарман